Коомчулук ички коопсуздук боюнча тынчсыздануусун билдирди. Анда негизинен Кыргызстанда болуп жаткан процесстер өлкөнүн коргонуу маселесин көңүл борборунан чыгарып жаткандыгы айтылууда. Жарандардын көбү коопсуздук маселесинде негизинен ар кандай террордук экстремисттик уюмдардын коркунучун белгилеп жатышат. Ошондой эле коомчулукту тынчсыздандырган башкы суроолордун бири катары терроризмдагы диний бурмалоолорду айтып келишет. Алар Сириядан согушчан топтордун Афганистанга агылуусунан чочулап жаткандыгын да билдирүүдө. Кыргызстанда азыр абалды дестабилдештирүүчү топтор активдүү эмес. Ал эми Афганистан менен жалпы чек ара жок болгондуктан Кыргызстанга түзмө-түз коркунуч жаратуу ыктымалдуулугу аз. Бул маселеде коргоо жана коопсуздук органдары көз салып турат. Бирок террордук экстремисттик топтордун колдонгон башкы куралы бул диний бурмалоо риторикасы болууда. Ушул жаатта бийлик ыкчам чараларды колдонууну улантышы керек дейт эксперт Социокод изилдөө борборунда кызматкер Эсен Өмүракунов. Эсен мырза, террордук топтордун диний бурмалоолору же риторикасы дейбизби көбүнчө кайсы жаш курактагылардагы жарандарга таасир берүүдө? Террорчулардын риторикасы, алардын пропагандасы эң биринчи кезекте албетте эң активдүү тайпа болгон 20-30 жаш курагындагы адамдарга таасир берип атат да. Дүйнөсүндө ошондой статистика бар да. Буга кайсы факттар роль ойноп жатат? Жаштардын экономикалык абалы, социалдык лифттердин жоктугу буга түрткү бериши мүмкүн. Кандайдыр болбосун себеп болот да. Эң негизги себептерден ошо экономикалык абалы менен билимсиздиги ушуга түртүшү мүмкүн жаштарды. Эми жаңы бийлик ар тараптуу реформалар жүрөт. Бул боюнча пландар бар деп айтууда. Мамлекет жаштарды диний сабаттуулукка алып келүү үчүн кандай кадамдарды жандандырышы керек болот? Мамлекет эки нерсени кылыш керек да. Жаштардын жумушсуздугун азайтыш керек. Коомдук, социалдык, мамлекеттик структураларда иштесе, өсүү мүмкүнчүлүктөрүн бериш керек. Андан кийин адистештириш керек. Адистештирүү өтө маанилүү болуп атат. Анткени Кыргызстандагы жумушсуздук көбүнчө жумуш сунуштаган бизнес структуралар аз болуп атат да. Бирок адистер жетишсиз. Кайсы бир тармакты албасаңыз, Кыргызстандагы өнүгүп аткан, жумуш бере алган адистердин жетишсиздиги кадимкидей көрүнүп турат да. Экинчи жагы сабаттуулук, билим бериш керек. Биринчиден диний окуу жайларга табигый илимдери боюнча сабактар көбөйтүшүлүш керек. Тарых боюнча, коом таануу боюнча мамлекет кандай түзүлөт, мыйзам деген эмне, коом деген эмне, коомдун туруксуздугуна эмнелер алып барышы мүмкүн. Жалпы билим берүү мекемелеринде, жогорку окуу жайларда диндер маданияты, дин тарыхы боюнча сабактар берилиш керек. Ошондой интеграциялык сабактар берилгенде гана динге көңүл бурган жаштар бөлүнүп калбайт, өзүнчө бир тайпа болуп калбайт. Анда жогоруда сөз болуп жаткан Афганистан тараптан келүүчү түзмө-түз коркунучтар канчалык негиздүү? Биз чек аралаш болгондуктан анчалык мүмкүнчүлүк деле жок деп айта алабыз. Бирок ошол эле убакта биз менен чек аралаш болгон Тажикстан дагы саясий экономикалык абалды туруксуз десек болот да. Ошо туруксуз абал сөзсүз таасир берет. Сиз Социокод изилдөө борборунун кызматкери, эксперт Эсен Өмүракунов менен терроризмдагы диний бурмалоолордун алдын алуудагы чаралар боюнча маекти уктуңуз.